Капкасы Алтын Ордодо Манас такта отурат. Оң жагында 34 каны бар. Сол жагында 40 көйгашка чоролор. Кеп-кеңеш чоң казаттын камылгасы тууралуу. Көкөтөйдүн ашынан кийинки улуу кеңеште бүтүн болгондон чыпчаң 1 жыл өтүп, камылга кызуу жүрүп аяктап калган кези. Коштун камы, элдин камы, Гүлазыктын камы, Жортуулдун жолу, Ооруктун орду туурасында Бакай кеп салып отурду. Аскердин шайы, машыккан жайы, чогулган саны, курал-жарактын камы жөнүндө Алмамбет кеп салды. Чалгындын кабарын жибек тарткан кербендердин саламын, башчылардын шыбырын, душмандын кыбырын ажыбай кеп салып отурат. Анын айтуусунда Кыргыздан тынчы чыкпаптыр. Калмак Кытай али шек шыбаасыз жаткан экен. Манас ойлуу, алдан эмеге бушайман шекилдүү. Тиги эр төштүктүн тоюнда ак боз бээ союшуп, канына кол салып ант кылгандар кандай экен, деди Айкөл. Ал Алтыхан али келбеди, деди Алмамбет. Алтыхандын анткени же бизди каптап басып келмеги, же тескери карап кетмеги, деди Ажыбай. Антургурлар, деп сакалын булкуп алды Бакай. Кайда барат, Калмак Кытай эл кылабы ошолорду, деп кенебеди Айкөл. Ал аңгыча сырттан доол кабар болду да, уруксат алган капка башы жоорунчу босогодон көрүндү. Каркырада Манастын журту турган кериге санаасы бир деген жалаң кыргыз казак сарттар чогулуп, ажоонун ашынын арты той болсун деген ушу деп, кичи казаттын жеңишине деп 2 күн той берди да кыргыздар. Той башкарууну Каныкеге беришти. Айкөлүң Манас башында аш башкарган 4 баатыр Катагандын Кан Кошой, казактардын Эр Көкчө, Элемандын Төштүгү, Эштектердин Жамгырчы чогулуп сөз ээси Бакай болуп, анан дагы Манастын каалоосу менен Алмамбет, Чубак, Төштүк, Сыргак, Ажыбайлар чакырылып, Бакайдын каалоосу боюнча аштын түйшүгүн бирге тартышкан үрбү баш болгон 12 кан чогулуп чоң кеңеш өттү. Алиги Манас айткан Алтыхан колмалчу ак боз бээнин каны, бул элчилердин келмеги мындай болчу. Көкөтөйдүн ашында Бокмурун Алтыхандын көкүткөн тилине кирип, ээн баштык кылган үчүн Коңурбай менен Жолойго элди талатып ие жаздап, кечигип барган Манастан тил угуп, үрбү болсо башы айрыла камчы жеп, шагы сынган Алтыхандын комуттары ичинде калган. Жыл маалы болуп ай 12ге толгондо келгин алды жазында атуул улуктар кеп сурашка Кошой ажого барышкан. Баргандары 13 эле. Оболу оолуккандар Акбай, Мамбет, Агыш, Кожош, Көккоен, Султан, Чегиш, булардын колтугуна суу бүркүп көкүткөндөр Элемандын Эр Төштүк, Эштектердин Жамгырчысы, Казактардын Көкчөсү, Таздын Кара Жаак үрбүсү, Анжияндан Санжыбек, Будайыктын Музбурчак, Кошой абасын сыртынан бычып, кошо санап Манаска кастарын тиккендер 14 болгон. Өлбөй тыңгыз өжөр кыргыз намыска шайланган, ажалга байланган 40 уруу эл элек. Бул аймакта көбүнчө улуу элек. Көкөтөйдүн ашы деп, көп жаңжалдын башы деп, аштын чыгымын биз тарттык, атагын Манас алды. Былтыр эле жайлап салат элек аны. Кой деп тыйып койдуң аба. Кытайдан келген кулду кан көтөрүп тайраңдаттың. Мына эми кыргыз бөлүндү. 34 кан Манаска өтүп, 6 уруу болуп арзыбаган биз калдык. Азыр да кеч эмес. Жол баштаңыз, кол баштаңыз аба. Кошой ажо колун серпип кейиген. Кой, балдарым, кой деп дагы айтам. Манасты Манас кылган мен эмес. Тил алганың тим бол, тил албаганың басташып барып көр. Манастын каарына калганда арачы таба албай жалдыраарсыңар. Ошондо Кошойдун тилин алып, Акбай, Мамбет, Агыш, Кожош, Көккоен, Султан, Чегиш тим калды. Алар курун мойнуна салып Манастын колуна барып кошулду. Берки алтоо мойноп турду. Балыктын башы, алайдын асты, кээүүнүн боюнда Төштүк той берип, алтоо айерде дагы кеңеш курушкан. Кошой бизди алдаптыр, деген бири. Теңирдин тең кулубуз тең, атанын уулубуз, деген экинчиси. Камчысын жеп Манастын тилин угуп жүргөнүбүз жарабас, деген үчүнчүсү. Музбурчак турат карыбыз, Төштүк турат эрибиз. Кем эмес андан Көкчө
Кыбачыл деген төртүнчүсү. Бешинчи үрбү ун чыкпай отурса, береги төртөө ага атырылган. Көкөтөйдүн ашында камчы ойнободу беле башыңа? Карыя кошой тыйбаганда сен үчүн кылгылыкты кылат элек ошондо. Неге унчукпайсың? Манас менен басташа кетсек, кокустан болушар болушпасыңды билдир. Кандардын сөзүн кайтарбай, эки ортодо эр үрбү кыйналган. Бассаңар башымды ала качып сактана албайм. Басташсаңар Манастын башын кесип берем деп мактана албайм. Маанайым бас, айылым аз, башым таз, өз тууганым өзүмө кас. Тилге жүйрүк үрбү ушинтип таңдайынан чаң чыккан. Төрө Манас кам болуп, 4 гүлүн 4 каба туруптур. Атак даңкы таш жарып, күчөгөнүнөн көрө албай гүлдүгандар биз отурабыз. Атаандаштык ар жакшы, акылдаштык бул жакшы. Андай болсо, тең тууганыбызга кол салбай обурактуу төрөнүн айдыңында эле жүрсөк эмне? Бирок ага биз болмокпузбу? Көрө албагандан көзүбүз кызарып, ичибиз ачышып жатат. Анда эмесе аткарып алып Канкорду алыс жоого барбайлыбы? Өз колубуз менен эмес, каканчынын калың колу менен жайлап салбайлыбы? Болбосо бу чөлкөмдө Сандыргалуу султанга каяш айтар жан жок. Асылга мен алтообуздон алыбыз жетпейт. Анда музбурчак чыккан туурадан. Ал Бадырек Канкордун адамы баатырбы, өбөгү бийик өрдөбү? Өзү бизден өйдөбү? Көкөтөйдүн ашында казатка деп бакырган. Мына эми казатка коштоп баралы, Калмакытай калың жоо колуна салалы. Анда эр төштүк баш чайкаган. Жоодон коркчу мен эмес, бирок курутабыз деп Манасты кырып алабызбы, кыргызды? Андан кийин кандыгыңар кимге табарик? Агөрөк Бадыректин колуна колотуп кат берелик. Кыйынсынбай жөн жүргүн, тууганың менен тең жүргүн. Кегиң болсо келип ал, кепке көнбөй моюн толгосоң, үй үстүңөн 6 кандын туусун көрүп ал, деп жазалы. Өзүбүз кол курап белең туралы. Кекенип бизге келгидей болсо, бириндетип чабалы. Жок, анта албайт. Ал былтыркы сөзүн бек кармап, казатка камынып жаткан кез. Кектешпей өзүңөр келгиле, жоого чогуу аттаналы дейт. Антсе эсеп жеткис эл менен, конуш жеткис кол менен түмөндөтүп баралы. Түгөңгүрдү жүдөтүп, желегин жерге жапырып, коргонун колго бастыралы. Жети түмөн кол барса, жеке Манас күтө албайт. Баарыбызга жалгыз өзү түтө албайт. Короодон коюн соелу, өрүштөн бээсин жаралы, конок болуп шылтоолоп, кордукка башын салалы. Ордосун басып алалы. Өзүң кылган жумуш деп мойнуна милдет тагалы. 4 түлүк малын чачалы. Ошентип дөөгүрсүгөн Канкорду төбөсүнөн басалы. 40 чоронун кыйратып, кыз катынын ыйлатып, Канкордун өзүн байлап орго салалы да кекти ушинтип алалы. Ушинтип акыры төштүктүн сөзү эп болгон. Алтоонун тең убадасы бек болгон. Анан антка деп ай туяктан ак боз бие чалышкан. Алтоосу тең эңкейип канга колун малышкан, ант кылышкан. Убададан жаңганды төбөсү ачык көк урсун, төшү түктүү жер урсун, ак бараңдын огурсун, көк милтенин чогурсун. Анан Манаска элчиликке бармакка 6 кан беттешүүгө, Белдүүдөн, Өткүр чечен Тилдүүдөн 6 жигит чыгарган. Элчилерге алтоонун атынан карыясы Музбуурчак жолдомо сөздү бек айткан. Ушундан ары барсаңар Нурку жери талас. Улуксунган Манас бар. Улук деп урмат кылбаңар, урат деп коркуп турбаңар. Кокус тыштан жолукса, атчан салам бергиле. Үйдө отурса, үстүнөн камчы сүйрөп киргиле. Сөзүңөрдү чогоол айткыла, ачууланса араздашып кайткыла. Өлтүрүп ийсе силерди өч алчу биз мындабыз. 6 азамат элчи эр ушинтип аттанып чыккан болчу.